Бекболот Жалал шаарындагы мектептердин биринен 11-классты аяктап жатат. Ал эртең өтүүчү акыркы коңгуроо салтанатына классташ достору менен ырбий даярдап жатат. Бекболот мектепте өтүүчү расмий иш-чарадан кийин түз эле үйгө жол тартабыз деп ишендирди. Концерт болот, ошол бийлейбиз, ырдайбыз, ата энелерди куттуктайбыз, эжекелерибизди куттуктайбыз. Андан кийин ата энелерибиз менен ошол кечени өткөрөбүз деп чечтик. Ал силер ойлогондой немеде эмес, кечеде эмес. Үйдө үй бүлөнүн арасында тынч аман өткөрөбүз. Шаардагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектепте жалпы 76 окуучу 11-классты аяктап жатат. Алардын ата энелери да балдар сыяктуу эле билим берүү министрлиги койгон чектөөнү кубатташууда. Акча боюнча жыйноо тыюу салынган. Даже керек болсо азырына экзамендерге ручка немелерди өздөрүбүз алып келип атабыз. Балам ошо 11-класста окуйт. Тыюу салынган жаш балдар 11-де бүтүп атат. Бул биздин кызыкчылыгыбыз. Бардык эле окуучулар жана ата энелер акча жыйналбайт, кафе ресторандарга барбайбыз дешкени менен иш жүзүндө оюн зооктор, ыксыз акча жыйноолор тыйылбай келет. Ошого байланыштуу билим берүү министрлиги мындай факты катталса класс жетекчисинен тартып, мектеп директоруна чейин кызматтан кетээрин эскертти. Эгерде ошол акыркы коңгуроо салтанаты учурунда ата энелерден мыйзамсыз акча жыйноолор болуп калган учурлар болсо, билим берүү кызматкерлери тарабынан анда аларга административдик тиешелүү катуу чаралар көрүлөт. Бул багытта биз ар бир мектептин жетекчилерине кол тамгасын тааныштыруу менен буйруктарды тааныштырганбыз. Ал эми милиция жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы да 25 май күнү күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Ал үчүн Жалал Абад облусунун аймагында 44 мобилдик топ даярдалган. Мындан сырткары ар бир мектепте 2ден милиция кызматкери коомдук тартипти көзөмөлдөп турат. Жаш өспүрүмдөрдүн ошол автоунаалар менен коштоп жүрүүсү, анан мына жаратылыш природаларга эс алуу, сейилдөө бул тыюу салынган билесиңер. Ошол уларга жол бербөө максатында жумуш алып барышат. Быйыл Жалал шаарында 500дөн ашуун окуучу 11-класста, 1,5 миңден ашууну 9-класста аяктап жатат. Эске салсак, 11 майда Оштогу мектептердин биринин бүтүрүүчүлөрү Сулайман тоого жол тандабастар менен эс алууга чыккандыгы үчүн мектеп директору кызматтан алынган. Кабылбек Күчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.